айыз келгенде Кур'ан-ы Карим окуса болобу дептир. Негизи бул болбойт. Айыз көрүп аткан учурда аялдар Кур'ан окуган болбойт. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадиси бар, имам Тирмизи риваят кылган. La taqra'ul haizu walal junubu shay'an minal Qur'ani. Этеккир көрүп турган аял заты жана жунуп болуп турган адам Курандан бир аятты да окубасын деген. Бирок эгерде студент болсо, же болбосо Куранды жаттаган аял киши боло турган болсо, же болбосо илим алып аткан болсо, же болбосо илим берип аткан болсо, дуна аятин бир аятка жеткирбей окуй берсин дептир. Бул баягы Бадай Санай кайрылы, ошо Бадай Санай китебине келет, Тухфатул Фукаха китебинин шархы бул. Ошол 3 томдон турат. Ошол китептин шархы Тухфатул Фукаха 3 томдон турат. Ал эми Бадай Санай басмага жараша негизи 8 томдугу бар, анан 10 томдук болуп да чыккан. Ошол китепте келет дуна аятин бир аятка жеткирбей, аят кылып, бир аятты бөлүп ошентип кайталап эсинен чип кетпеш үчүн эмне кылып турат, кайталап такрор окуп турат деп келет. Бул да Ханафи имам Азам рахматуллахи алейхин бир пикири, бир сөзү.